Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Qadırman qalayıq. Bugün en bir baxtılı gündөрдөн biri. Antkeni biz dünya жүзүндөгү миллиондогон, миллиарддаган мусулмандар эңсеп, айрымы жетип, көпчүлүгү жетпей жүргөн Ыйык Мекке шаарындабыз. Андан да курсан боло турган нерсе, бүгүн ушул улуу сапарда, улуу умра сапарында эл сыйлаган, эл кадырлаган, элге кенен таанымал устазыбыз Сайыт Вакас Дамла менен жолуга турабыз. Андыктан ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах разы болсун. Устаз мына ел сиздин сабактарыңызды күндөн күнгө күтүп, ушунчалык зарыгып, күтүп угуп жүрөт. Абдан элге сиңимдүү жакшы сабактарыңыз бар. Азыр сизди көрүп туруп, мен бир нерсе оюма кылт этип, учурдан пайдаланып, ушул нерсени сизге суроо бергим келип отурат. Анткени бир сабагыңызда айткан элеңиз, Умар разияллаху анху Ухуд тоосуна чыгып, Хазирети Али дагы башка сахабалар менен биргеликте чыгып, ушул жерде кана бүгүн ушундай Ухуд тоосунда бир бактылуу сонун күн. Ушундай бир сонун күндө бир кыялданып, ар бириңер ошол кыялдарыңарды айткылачы деп бир чогуу кыялданышкан экен. Ошол ислам жөнүндө, келечек жөнүндө айтор, кандай кыялданасыңар деген экен. Мен ушул учурдан пайдаланып бүгүн биздин дагы өлкөбүз, эли журтубуз, урпактарыбыздын келечеги жөнүндө сиз кандай кыялданат элеңиз деген бир суроону бергим келип турат. Сонун суроо. Ушундай суроону Салман аль-Фариси, Хадрат Али, Абдурахман ибн Ауф үчөө кыялданып бүткөндөн кийин эми өзүңүз деле бир кыялданып койбойсузбу? Кыялдануу бекер го. Бизди кыялдантып алып анан өзүңүз эмнеге кыялданбайсыз? Сиздин деле бир кыялыңыз болсо керек деп Хазрат Умардан сурашканда Хазрат Умар жакшы жооп берген. Болбосо Хазрат Али менин кыялым Мадинанын өрөөнү көзүмдүн курсу жеткен жерге чейин ат токулгасы менен болсо өзүмө бир да алып калып калганын бүт бардык мусулман жоокерлерине бермекмин. Менин кыялым ушул десе Салман аль-Фариси. Мадина өрөөнү көзүмдүн курсу жеткен жерге чейин кылычым болсо бирөөсүн өзүм алып калып калган бүт бардыгын таркатып бермек. Абдурахман ибн Ауф ушул көзүмдүн курсу жеткен жерге чейин бүтүндөй кыпкызыл чылк алтын болсо өзүмө керектүүсүн гана алып калган бүт бардыгын таркатып бермекмин деп анан баары кыялым бүтүп анан Хазрат Умардан эми өзүңүз бир кыялданып көрбөйсүзбү десе, мага Мадина толо көзүмдүн курсу жеткен жерге чейин Али, Салман аль-Фариси, анан Абдурахман ибн Ауфтан толуп берсе мага жетиштүү деген. Машалла. Жакшы жооп да мисалы. Албетте. Эң токотерин айткан. Сиз дагы токотерин сурап атасыз да, сиздин кыялыңыз кандай деп. Менин кыялым бир эле менин эмес, бир эле сиздин эмес, баарыбыздын баягы оюбуз, жада калса уктасак түшүбүзгө кире турган болуп калды акыркы күндөрү. Бир жакшы падышага жетишебизби биз дагы бир мындай бир экономикалык, саясий жактан стабилдүү болгон, саясаты туруктуу болгон, экономикасы жогору болгон мамлекет катары таанылабызбы деп. Кудайга шүгүр. Аллах Таала насип этип бизге бир мыкты падыша берди. Азыркы мамлекеттин гаранты болгон, бүт бардык кепилдикти өзүнүн мойнуна алган Сооронбай Жээнбеков Шарипович биздин бешенебизге бүткөн эң мыкты падыша деп эсептеп атам да. Мен үчүн ушул инсандай болгон. Анын айланасында эң мыкты адилеттүүлүк менен иштеп жаткан. Анан сиздердей болгон илимдүү инсандардын ушу Кыргызстанга толушу өзү менин кыялым өзү ушул. Ушулар сиздер болуп турсаңыздар, ушулар болуп турса өнүгөт Кыргызстан иншалла. Кой аксагы менен жүздөгөндөй эми өнүгүүгө багытталып аткан өлкөнүн ичинде жаракасы, аксагы болбой койбойт да. Болот да, болуп атат. Мисалы, ачыгын айтканда түкүргөндөргө
айып жаза сала коюп кыйла сын пикирге кабыл атабыз. Жана башка толгон токой. Сүйлөшүп отурсак көп да мисалы. Менин кыялым ушун, устаз. Кыялым ушундай. Анан эми кыяллардын эң негизгиси ал сиздин деле, менин деле жана башка мусулмандардын кыялы көрөйүн дегенде эки көзүбүз төрт болгон. Жалпы момун мусулмандардын кыбласы болгон. Үйүр Кааба шаарына кайра келүү кыялыбыз эле. Кыял орундалып атат, алхамдулилlah, Кудайга шүкүр. Жакшы устаз. Алла разы болсун. Чындыгында жана мен сөз башында айтып өткөндөй миллиарддаган мусулмандар ушул ыйык Мекке шаарын өмүрүмдө бир көрсөм деп эңсеп жүрөт эле. Биз да ошолордун катарында элек. Мына Аллах Таалага алкыш мактоолор болсун. Ушундай жерде келип, мына ибадаттарды айрыкча сиздей ушу устаздар менен жолукканыбызга курсанбыз. Анан азыр сиз айтып турсаңыз, мен да эсиме келет ушул эми экөөбүз быйыл мына ер ортону 50 жаш дегенде быйыл 50 жашты акырына чыгарып 51-ди көздөй кетип отурабыз. Экөөбүз тең бир топ кыйын замандын учун кичине болсо да жаш болсок да көрүп калдык. Ата бабабыз айт намазын бекинип окуп, бир парторуктан коркуп, бир милициянын сержантынан коркуп жашаган күндөрдү көрүп калдык да. Ойноо кезибизде ошондой намаз бекинип окушат эле. Бүгүн эми өлкөнүн президенти баш болуп, эли журтубузда алхамдулилlah деп 1000 мертебе шүгүрлөө кылсак жараша турган нерсе болуп турат. Мен ушул нерселерди ойлойм. Ошол ата-бабаларыбыздын бир кезде бекинип намаз окуп жүргөндөгү кылган дуалары, ыйлаган зары Кудайга жетип, биздин урпактар дагы жана Ибрахим алейхисаламдын дуасы бар го белгилүү. Rabbi ij'alni muqima salati min dhurriyyati деп. Ey Rabbim, meni жана менин урпактарым бүтүндөй намазды бекем тургуза тургандардан кылгын деп. Ошо биздин ата-бабаларыбыз да ошо биздин урпактар бир ачык айкын коркпой, үрпөй намаз окушса, ушундай дин кеңири жайылып, ушундай жашаса деген бир кездеги ыйлап кылган дуаларынын мөмөсү деп билем да. Ушул бүгүнкү заманга биздин чындыгында тиешебиз жок. Мен ойлогон жоопкерчилик биз ушу ата-бабалар дуа кылып, ыйлап, зарлап жүрүп, мына ошону жемиши болуп, бүгүнкү күндө өлкө башчыбыз ыймандуу, инсафтуу, аманатка бекем, 5 убакка бекем болуп турушу ошол ата-бабалардын бир мурасы катары деп билебиз. Эми мен өзүм ойлойм, менимче бүгүнкү күндө бир эле өлкө башындагы адамдарга түртө салбастан өзүбүз дагы мамлекеттин менимче ар бир атуулу, анткени биз атуул катары жашап, укугубузду талап кылып, не кылып аткандан кийин урпактар алдында менимче ар бир атуул карызбыз деп ойлойм да. Албетте адамла. Валил хакки даула, валил батили саула. Чыныгы акыйкат, адилет. Адам ал өлкө куруп иштейт. Өлкө курап иштейт. Өлкөнү тикелеп иштейт. Бизде азыр ошондой өлкө куралып, мурдагы түптөлгөн фундаменти кайрадан бекемделип, ыймандуулуктун, адеп ахлактын, таалим тарбиянын, эзелден калыптанып калган мыкты каада салттын, нарктын фундаменти түптөлдү. Валил батили саула, бирок бузгунчуга мамлекеттин бузулушу керек. Ал айтпаса да дайын да. Эми азыр бөйрөктөн шыйрак чыгарып, жаңы президентибиздин иш күнүн эсептешип отуруп, бир жылда канча иш жасады, анан тигиндей, анан мындай кылыш керек болчу, кыла албай калды деген бузуклар четтен чыгат да. Анан мурдагы президенттер ошону иштеп келди эле. Эми бул президентибизге бир мындай жакшы ишеним артып эле, алакан жайып эле бата кылып, кучак жайып эле ушинтип колдоп турсак, иштейт да. Баягы илгерки ата-бабалардын айткан бир сөзү бар. Аны сиздин ата энеңиз айткан, менин да ата энем айтып келатат бабаларыбыздан. Деген төөгө көмөкчү деген. Төөнү урбай эле десе жүрүп кете берет экен. Анан эми ушул
президентті мықты кылып атасыз деш керек. Андан башка иш жок. Абдулмалик ибн Марван өзүнүн жан жөкөрлөрү менен шаарга чыгып, базарга кирип, халифа да, падыша Абдулмалик ибн Марван халифа базарга кирип, балык саткан бөлүкчөсүнө кирип, балыкты кармап, куйругун жыттап, кайра коюп, экинчи балыктын куйругун жыттап атса, жанындагы вазири келип, падышам балык башынан сасыйт, куйругун жыттабаң, балык башынан сасыйт, баш жагын жыттаң десе, Абдулмалик ибн Марван балыктын башынан сасышын билем, бирок ошол сасык куйругуна жеттиби жетелекпи ошону билгим келип атат деген. Караң, акыл накыл кетти кара. Балыкты башынан сасышын билем, бирок ошол сасык куйругуна жеттиби жетелек ошону билгим келип атат деген. Азыркы мисалы биздин президентибизди жаманатты кылгысы келгендер, бут тоскусу келгендер, кызганып аткандар бүт бардыгы мурдагы падышанын шалаакылыгы менен бүт куйругуна чейин сасып калгандар, ошол сасып, былгып, чирип калган куйрук кайрадан эми ошол башчыны мегедер өздөрүнө мындай шерик кылгысы келип аткандар деп ойлойм да. Сиз, мен жана башкалар өзүнүн өлкөсү үчүн жан дил менен күйгөндөр моминтип ыйык шаардан болгондо дагы Кур'андын алгачкы аяттары мээрим жамгыр катары жааган ыйык шаардан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам киндик кан тамган жери болгон Меккеден ушинтип жан урап сүйлөшүп отурушубуз дагы менимче мамлекеттин кыргыз өлкөнүн мамлекеттүүлүгүн салым кошкон деп эсептейт элем ушул жерде азыр. Чакан ушул жерде отуруп сүйлөшүп атышыбыз. Мен ошентип ойлойм. Менин кыялым, мен Кыргызстан дегенде уялбай турган, Кыргызстан дегенде бүт бардык эл бир селт этип угула турган, Кыргызстан дегенде бир тамшана турган деңгээлге ушул президентибиз жеткирет деген чоң ишеним бар. Биз дуа кылып атабыз умрада. Табафтарыбызда дуа кылып атабыз. Албетте, ар бирибиз. Мен ушинтип ойлойм. Кыялым дагы ушул, тилегим дагы ушул, дуам дагы ушул. Рахмат, Алла разы болсун. Менимче келгендин баардыгы ушул болсо керек. Анан мен ушул жерде бир ойлогон нерсе, азыр сиз айтып атпайсызбы? Ушунун өзү да бир чоң салым деп. Чындыгында элибизде өтө философиялык маанидеги көп макал каптар болгон экен. Мынан көп түкүрсө көл болот. Жакшы ниет жарым ырыс. Жанагы бир менен эмне зависит этет эле. Эми койчу дебестен ар кимибиз ушундай жакшы кыялда, жакшы ниетте болсок, чындыгында эле Кудай ошол биздин жакшы ниеттерди берип ушундай болот. Анан эле ушу кемчилик издеп, жумурткадан кыр издеп, жакшы сөз айтканды деле жаман көрүп, ушуга бул заказ менен сүйлөп атат, же тиги бу, же ушундай бир айтор бир жакшы нерсени дагы жаман жака бура берсек, чындыгында ниетке жараша болот эмеспи? Бул хадисте да айтылган. Элибизде болсо ушу жакшы ниет жарым ырыс деп ар дайым ушу жок дебегиле, жакшы ниет кылгыла деген нерсесин өзү бул атабыздан бери келаткан кыргыздын бир нукура философиялык маанидеги өтө чоң бир касиеттүү сөз экен да. Демек мына ошо азыр өзүңүз айтып өткөндөй ар бир атул эң жөнөкөйдөн тартып ушу жакшы ниет кылып жок дегенде өлкөбүзгө колдон келе турган, акча кетпей турган мынандай дуа. Эми умрага, ажыга келген адамдар ушул ыйык жерде дуа кылса, өз өлкөбүздө деле дуалар жетет. Ошондой жерде да эл жер үчүн дуа кылып, сын пикир айтып эле кычык издегенден көрө ушул жакшы ниет менен жакшы дуалар кылып турсак, менимче биздин кошкон салым менимче ушул. Албетте. Анан эми өлкө башындагылар дагы албетте ушул аманатты терең түшүнсө, биз бир жактуу болбосо деген бир ойду айткым келет. Өлкө башындагы адам дагы ошол аманатты эртең Кудай алдында менин убагымда кандай бир жакшы нерселер болду, мен мойнума илинген аманаттан кандай кутулам деп, жанагы Умар разияллаху анхунун сөзү бар го. Теге Саид ибн Амир ал-Жумахи мага кызмат сунуштаганда мен ушул фитнеге салбай эле койсоңуз деп суранганда, силер мени фитнанын чоңуна, тагыраак айтканда халифа кылып коюп, анан эми өзүңөр амир болуп, мындайча айтканда бир губернатор болгондон өзүңөр качсаңар, эми мен фитнанын чоңуна калайынбы? Жок, эч кандай мындай болушу мүмкүн эмес. Демек өлкөнүн жүгүн
чогуу тартабыз, ошол фитнеге чогуу түшөбүз түшсөк деп ошондогу болбой, качканына болбой халифа дегене аким шайлагандын өзү менимче ошол бүгүнкү чоңдорго да менимче сабак болсо, кызматты кызыкчылык үчүн эмес, бул чыныгы бир элдин кызматы деп билип, ошол аманаттан коркуп жашаса, анан карапайым кадимки бизге окшогондор дагы дуасын да унутпай, ар дайым ушу өлкө башчысына дагы дегене бүтүндөй бир атка минерлердин баардыгына, эли журтубуздун баардыгына дуа кылып, азыр мына сиз айтып отургандай ар бири дуада бекем болсо, демек биздин кошкон бир чоң салым деп. Иншалла, өтө чоң. Киндик кан тамган жер баары бир ыйыкта. Туулган жердин топурагы алтын. Өлкөнү сагына баштадык да мына. Өзүбүздүн Кыргызстанды сагына баштадык. Хазрат Умар халифа болуп турган учурда араби, бадави, чөлдө жашаган бир арабини болбойт кокуй мындай жашоо. Бул шаарга келип жашаш керек. Шаардагы маданият бар деп шаарга алып келишкенден кийин ооруп калган. Катуу ооруп, тамак өтпөй, өң алеттен кетип, өңү кумсарып ооруп калган. Анан кокуй, мындай ооруганда эмне тамак жейт элең? Кайсы дарыларды колдонот элең десе, жок, дары ичпейм мен, тамак да жебейм. Эмне кылайлы сага десе, мен ошол өзүм жашаган чөлдөгү төөнүн кыгын отко жаккандагы түтүндүн ышын жыттагым келди деген да. Караң, туулган жердин топурагы алтын. Албетте. Анан өзүбүздүн Кыргызстандын абасын, суусун, элин, журттун күлкүсүн, азыркы кызгар суугун, өзүбүздүн мамлекеттин гарант болгон падышаны, элди, журтту сагындык. Каерде болбосун да мына аман бололу. Эң негизгиси өлкөбүз тынч болсун. Экономикалык жактан, саясий жактан туруктуу болуп өнүгө берсин. Дуа кылалы. Аябай сонун сөздөрдү айттыңыз. Мындай жерде жолуккан бар, жолукпаган бар. Укмуш сонун сөздөр өттү, кыялдар айтылды. Эми чындап эле да мына кетерибизге биздин да сапарыбыз карып калды. Дуа кылуу керек. Туурабы? Дуа кылалы. Мен ушул да менин сөзүм. Сизден Алла разы болсун. Мына ушул акыркы сөзүңүз менде дагы айтылбай турган сөз эле дегендей, айтылбай ичибизде бук болуп турган нерсени айтып өттүңүз. Жанагы биздин акын агабыз бар, Каракулжалык Кожокелди Култегин. Бир жакшы айткан сөзү бар да. Тоодо туулуп, тоодо өскөндөр шаарда жолугуп калса экөөбүзгө окшоп. Жүрө бир тоого чыгып келбейлиби деп дароо тоого чыгып кетет экен. Шаарда туулуп, шаарда өскөндөр шаарда жолугуп калса, жүрө бир ресторанда туралы деп баягы 4 дубалдын ортосуна барып алып, камалып отурат экен деп. Анын биринде эми экөөбүз тең тоодо туулуп өскөн адамдар бизде чындыгында эли журтубузду, баягы шамалыбызды, суугубузду ушундай жакшынакай ысык жер болсо дагы баары бир туулган жердин топурагы алтын. Өтө кайрассыз, ажайып сөз айттыңыз. Бардыгыбыз сагынып, кайрадан ушул өз эл жерибизге кеткибиз келип, ушундай болуп калды. Рахмат эми устаз. Мына өтө жакшы сөздөрдү айттыңыз. Аллахым сиздердин дуаңыздарды, биздин дуабызды, анан ошол жанагы ата-бабаларыбыздын кылган дуаларын мустажап кылып, Аллахым эли журтубузду, келечекте келе турган урпактарыбызды ыйманга бекем, өлкө үчүн күйгөн, ыйман үчүн эмгектенген, мээнет кылган бир чыныгы элге журтка ыйманы менен, жалаң жакшы жагы менен, революциясы менен эмес, митинги менен эмес, жалаң гана жакшы жагы, өнүккөн жагы, ыймандуулук, маданияттуулук, динибиздеги талап кылган ат-тухур шатрул иман деген ушу тазалык жагы менен дүйнөгө таанылган бир элден болсок, ошондой өлкө болсок деген гана тилекти айтмакчыбыз. Амин. Рахмат, сизден Алла разы болсун. Аллах разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатух.